көçede gelattım ben gazetni buna teng burçu menen ayrılgan gazetini alıp gözüne karasam bir küpüle dur jatıptır. Oң жағында арыстаны, сол жағында қабылан, артында 60 кулач ажыдар. Ana Manas'ta ошондой вариантын берип, душманга киргенде bir караса bir адам, дагы bir караганда сан адамдай көрсөтүп, колдочулардын эмеси менен Manas Кудайдын уулу, теңир сүйгөн адам болгон экен. Аламдын касиеттери бүтүн колдоп туруп, ошо колдочулар. Мисалы, куш төрөсү Будайык, ит төрөсү Кумайыктар, Арстан Жолбарс бардыгы эметкен экен. Короодо турган керемет экспонаттар жыгач уста Абдилазиз Шапаковго таандык. Башкалар жылан менен арбашса, мен жыгач менен арбашам деген устанын жан дүйнөсү бөтөнчү. Жүрөгүнүн түпкүрүндө да кайнап турган миң түркүн элестерди кадимки жыгач менен таш бетине түшүрөт. Искусствонун башаты бул саймалы таш дейт. Саймалы таштар Жалал-Абад өрөөнүндө Алтайда, Алайда, Нарында да ошо чордондору. Мисалы мына жерде мен мына саймалы таштар мына бул. Ушу саймалы таштарды алып келип, анан ушул эметтин бир 5-6 саймалы таштарым бар. Бул саймалы таштар ошол илгерки мына текелердин, кулжа бирдекилердин эмеси да. Саймалы ташка келгенде аркар кулжа эмелерди берип, бирок арслан коймелерди берген эмес экен. Ата бабалардын эмет туруп 21-кылымда Manastын колдочулары деп туруп сүрөт ташты тарттым. Менин ташымын сүрөттөрүндө мына ажыдары бар, атты бар, ак куласы бар, арстаны, кулжа бардык нерселер бар. Кыргыздардын кол өнөрчүлүгү өтө күчтүү болгон. Мисалы ак келте, ак бараң, Алмембеттике өздөрүнчө болгон. Биздин ата бабаларды мынандай жасап, анан мындай кармап урунган чөгүндөрү. Мына ошо ак келте, ак бараңдын эмелери Алмембет менен Манастын үрдүрмөктөрү булар. Манасты колдоп, душманга өзү жалгыз болсо дагы 1000 сан адамдай көрүнүп, ошон үчүн бул жеңиштерди бүтүн эметип турганда, анан ошонун баягы эмелердин образын бердим. Сүрөт таш өзүнчө болот, бул скульптура өзүнчө болот. Анан келип, мына бул Жолборстун махабаты, мына жыландын махабаты көрдүңбү? Арсландын махабаттарын бердим. Бул жашоодогу эки адамдын арзуусу болот. Карманган туткандарды деп мына бул көрөнү. Мен кечирээк ойлонуп калганбы же эметип, мен чополордун, кумуралардын эмесин билбей калган экенмин. Мен кийин ойгонуп калдым. Анан мен ушунчалык жүрүп, Манас атанын ак куланы мен тарталамы деп ушундай эмес эле макул деп. Анан буга да жетиштим да, мына таштын агын менен анан тандап жүрүп анан ак куланы жасадым, ана жерде ак кула бар. Бул экспонатка эметпейсиң, отурганда сен өзүң билбей каласың. Ошо жолдун берип калса, иштеп атканда, ошонун мазмунун. Мен өмүр бою устачылыкка келгенде, мен коркуп иштедим. Мен кыйынмын деп иштеген жокмун. Колума тийгени мен ошону жакшынак бир экспонат кылып жасап алайын деп коркуп иштедим. Анан бирекелер коркпой иштедим деп атпайбы? Жок, андай эмес. Мен коркуу менен жашадым. Ошол бирөөлөр көргөндө мага ак тилектерин айтса деген. Уста Абдилазиз Шапаков Алайдын Кыргол деген айылында турат. Анын чеберчилигин өнүгүп өсүүсүнө тоол аймактын жаратылышы шык берет. Анан калса мындай кооз буюмдарды жасоо ага аян аркылуу берилип, ошол элести жыгачка түшүргүчө жаны тынч албайт. Анан келип жашоодо келгенде биздин кыргыздын ата бабалардын жашап өткөн доору деп коет эми, доору. Биздин кандай болгон жер жаралганда Кудайдын пайда болушу, анан жашоонун болушу. Анан биринчи жашоого келгенде адамды ата үңкүрдө жашаганда. Экинчи жашоосу алачыкта бүткөн. Алачык менен болгон, мисалы мына алачык болгон. Анан үчүнчү жашоосу бул кыргыз үй деп коет. Бул кыргыз үйдүн идеологиясы өтө терең. Биздин ата бабалар. Биз ошол бизге бешикте комузду кыргыз үйдү белек кылып берген. Келгенде өдөдө өбө кылдыйда жөлөк деген. Көрдүңбү? Кереге уктун. Кереге кылдыйда жөлөк, өбөк, өдөдө ук жөлөк болсун деп. Анан келгенде мына аламдын эмесин эметкен.
айланы оғынды төгірек қылып тұрып. Жыгачтан жасалган ашкана буюмдары кылымдардан бери колдонулуп келе жатат. Уста жыгачтын ичин кылдаттык менен оюп, тегиздеп, көркөмдөп, кооздоп колдонууга чыгарат. Заманбап идиш аяктарга караганда мындай жаңгактан же арчадан чегилип даярдалган табактар пайдалуу дейт каарман. Мына алып келгенде касселер, мынашыны көргенде кыргызстанасың да, кыргызстанат. Ата-бабалардан калтырып келген мурасты көргенде кымыз сусайсың, ошону ичкиң келет кымызды. Ана мынаша аяктар, мына кара, мына эки колдун эмеси менен мен мынандай туруп кымыз сунгандай барам. Мына аттын такасы, мына колдон келип тур, мына аттын кымыз куйганда, мына өзүңдүн мелиң менен сунгандай. Көрдүңбү? Мына аттын такасы бар, мына аттын эмеси бар. Колдон сунганда. Бул бир адамга бир адамдын ызаты. Чай ичкенге де мына кружкага мына аттын эмеси такасын койдум. Мына кыргыздын кашыктары ошондой формада болгон. Анан келем дагы мына шу жерде анан өзүмдө устакана жок. Анан станокторум жок. Ошо өзүмдүн инструменттерим бар. Мисалы мына ара, анан балта, мына ушул балка менен мен 25 жыл бирге шериктеш болдум да. Биринчи барган жерде мен ушул балканы издейм. Балканы бекитем. Мунун касиети мага башка. Муну темирге чабам. Кайрылбаган бир менин колуман түшкөн балка болду. Ушул балканы эметем анан менин өзү инструменттерим ушу мынандай эле. Мындай эле чакан эле бир эметпей менде одан башка мына мисалы ташка өзүнчө бир мындай стамескаларым бар, мынаны жасаткан устага мынандай кылып. Ташка эметем, анан ташка ушулар эле. Анан жыгачка көпчүлүгү мыналар болот. Мына Караталдын каптары, бул баягы кайыңда кап болот экен. Анан эмеде кап болот да. Жаңгакта. Кыргыз улутунун үрп-адаттарын, маданиятын ошо кармаган туткандарына кирип алдым да. Бир мезгилде менин үйүмдө агым болгон адамдардын. Күнүгө бир 4-5 машина болуп, миңдеген канчалаган адамдар келип жүрүшкөн да көрөбүз да. Анан ошону максат кылып, анан бир музей салсам деген оюм болгон да. Мен эми жасаганда буюмду жасаган жокмун. Жашоонун этаптарын жасадым. Этап менен. Кыргыздын баягы көчүп келгендерин жасадым. Көчмөндөрүн жасадым. Баягы Манастын өзүнүн колдочуларын кошо жасадым. Анан баягы өзүң баягы кулак менен уккан идеологияларды жасадым да. Толкунда бар сезимдерим, тагдырга башым тийген кезим менен, баласын баламасын башка бирөө. Barkımdı bilgenlerden, barkımdı bilgenlerden, esindemin. Жыгач уста Абдилазиз ага кол өнөрчүлүк менен 30 жылга жакын иш алып барган болсо, бул арада колунан 1000ге жакын ар түрдүү элести берген айкелдер жаралган. Алардын бирин дагы сатып же белекке берип жиберген эмес. Устанын негизги максаты келечек муунга кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүн мураска калтыруу. Эми мен заказ дегенде көп да. Заказ деген мен жасасам күнүгө эле заказ жасайм да, бирок мен өзүм чыгармачылык эметкенде ошол кыргыздын үрп-адатын, маданиятын бардыгын чагылдырып алайын деп атам мен. Экспонаттарымды ошого топтоп атам, күчүмдү ошого топтоп атам. Шакиртте мына балдарым деле бар, жөн эле эметкенде балдарым үчүн кызыккан жок. Бул өнөргө киргенде өзүнүн ички дүйнөсү эме болуш керек экен, ошого берилген адам болуш керек экен. Берилген адам болуш керек экен. Анан бизде Кыргызда бир
Gaplарды emetkende ele bir çoyup ayta beret. Ustadan şakirt ötüptür dep. Ustadan şakirt ötpeyt. Lev Tolstoy'dun Peylin Oңoluşu'nun birinci kitabında var, birinci betinde. Ustadan şakirt görüp gana jasayt. Ustadan ötpeyt degen yer var. Bize genele vura veremiz. Ana dünyadaki en ulus adamlardan sözleri de atpayбы. Men kavlalam. Degenim menen apam bana bir söz ramalıksın. Men 5 yaşımda atamdan yetim kaldım da. Anan internette çoğoydum, anan men oşonda mugallimlerden jakşı kabıp kalmızda. Aynanayım balam jakşı jür, kalpaytpa, biröөнүн nemesini alma, aram bolot, oşolordu men oşolordu kulağım çalıp jürüp çoğoydum da. Anan apam bolsa keyin çoğorup armиядан kelgende adam bolom desең ne kılasың balam dedi de. Anan işteybiz desem. Oşonda aytты da bir jakşıragım et dedi. Baktыңды kayaktan izleysin dedi de. Anamdan pul tapsaң bolot da desem jok balam dedi de. Baktыңды байлыктын arasından izlebe, emgektin arasından izle dedi de. Bana şu söz menen jana жашап келем. Бул жерде ачык асман алдындагы музей деп атоого да болчудай. Анткени көлөмдүү таштардын беттерине өзүнчө бир философияны камтыган түрдүү сүрөттөр бар. Аталган аянтчаны кадимки музейге айландыруу устанын бирден бир максаты. Men ошол 25 жылдык эмгегим анан 12 жылдан кийин bir muzey salam деген ой кетип калып, rayondorun жетекчилеринен сурасам жер жок дегенден, мен анан bir жериң тап дегенден ушул жерге келгенде, ушул жерге келди деп, анан келип, бул жерге muzey salam деп, анан өзүмдүн ички дүйнөмдөгү эмелер болуп, ошо muzeyдин ошо кире беришине taşlardı koysam degen tilek kılıp anan bul taşlardı koyuluşu da öte oğur boldu da. Misali mına bir taşты bir 4 yılda zorlap kettim biri 2-3 kilometreden. Anan kalgandar mına selden çıkkandar, ançam semetip kalgandar. Anan koktu kolongda okulardı bir tün emet geldi anan bir kaynım barla şonan emet berdisem oşal. Taşlarının manisi oşo muzeyge girip ketip atkandaki darbaza deyip koyulurdum öyle de. Darbazağına bayakı ilk açılma darbaza kılsam dep, anan oşo darbazanı dağı özümdün bayakı at çaptıklardan tasasam degen oyun barlı da. Misal taka, üzöngü, ozruq degenlerden. Anan oşolar menen jaz emetem desem ele, özüm bana jerdin emesine jetelbey ele emetip kalbatpayım, alalbey gelmen, turup kalbatam da. Emi bu jerdin emesine gelgende, köpçülüğü var, taşlardan muraska kaldırdı. Anan betlerinde, anan birisini arslandı koydum. Jerdin üstünün piri dep, anan asmanlı piri dep bürküttü koydum da. Bir taşlap gelip anan oşol, bu dünyada izin kalat degende olup, tapandın izin kaldırdı. Anan attın takasının tuyağının izin kaldırıp, adır ememe Kırgızlarda görüp otasınga özünün ulu tuğuz demet, özü televizyon unutpay, mama papa olup ketip atkandan. Anan bir yağın yüreğin oyut, bir yağın atabaladın uruqtары, meni Manas atanın uruqu, anan Kırgız'ın uruqtары beken özünçe meni türtüp turganday bolot da. Oşonu tartpaysың be, oşonu berbeysiň be. Misal oşo pir bolot, oşo pirler Manaslyk oldugon dep emet anany men özüm hazır şu 5-6 taşap kelgen menen oşol men oşo kire berişteki baratan nemesinin maksatına, tuğçokusuna jetilekmin de. Ana taştı jeti degen taştı koyup, jet atanın simbolu degen atabalardın kolundan karmagan tegirmendin taşlarından o jerde men çoğ atan nemesinden oşodan bir emilime kılıp ketsem degen oylarım var. Hazır mına joldordun emesine nemetkende turup kalbatam da. Özüm oşunçalık 25 yıl iştegenden keyin bul Karagajattan dile birden suraştan bana uyatda. Ben özü birden birdeke suraştım, ben uyat görüm de. Ana neyme şu jerdin emesini alıp kalsam bile özüm hareket kılıp göretilem. Ben oşo zangraz salalbasam dile özüme layıklı kılıp ede özümün oy tolgam kanday bolsa oşonday emet salam. Жолду катар ары бери өткөн каттамдардын агымы үзүлбөйт.
Анан калса шайтан араба менен каттаган туристтер дарбын. Жолоочулар үчүн жол боюнда жайгашкан тарыхый аянттын болгону элибиздин бай тарыхын, кол өнөрчүлүгүн таңазалаганга салымын кошмок. Анан мына лентамга кичине тоодон тоң тоого чыгыш максат болгон. Мына Адигененин энтамгасы. Мына кыргыздын энтамгасы. Абдилазиз Шапаковдун кол өнөрчүлүгү, ар бир буюму жыгачка басылган көркөм өнөрү, таш бетине чегилген төркүн элестери албетте келечек муунга тарых болуп калары анык. Жүрөгүндө кыргыз маданиятына деген эңсөө, тарыхка болгон ынтызарлык кайнап турган улуттук баалуулуктарды баалап, барктаган инсандар менен элибиздин көөнөрбөс көрөнгөсү толуп турат. толғанып толқында бар сезімдерім тағдырға башым тиген кезімменен талайсыз махаббаттан өксүнбөгөн талантты сүйгөндөрдөн